Улуу Британияда иштеген сезондук жумушчулар үчүн багыт берүү программасы. Бул модулдар Seasonal Worker Scheme Улуу Британиядагы сезондук жумуш жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу үчүн иштелип чыккан. Бул маалымат сизге жумуштун алкагында эмне күтүп турганын жана иш тажрыйбаңыз мүмкүн болушунча жайлуу болушу үчүн кантип туура даярдануу керектигин түшүнүүгө жардам берет. Толук маалымат алуу үчүн бардык 8 модулду көрүүнү сунуштайбыз. Модуль 1. Сизди ишке алуу процесси. Бул модульда сиз сезондук жумушчу программасынын алкагында Улуу Британиядагы коопсуз миграциянын этаптары тууралуу биле аласыз. Ошондой эле программага катышуу үчүн төлөө керек болгон чыгымдар тууралуу маалымат аласыз. Булар Тимур менен Камила. Алар экөө тең Seasonal Worker Scheme программасына катышып, Улуу Британияда 6 ай фермада иштөөнү каалашат. Бул жөнөкөй чечим эмес. Андыктан Тимур менен Камила толук маалымат алып, баарын туура пландашы зарыл. Келгиле алар менен бирге сезондук жумушчулар үчүн SWS программасынын бардык этаптарын өтүп көрөлү. Сезондук жумушчу программасына катышат оператор, ферма, жумуш издөөчү, тагыраагы сиз. Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Кыргызстанда, жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу агенттиги, мамлекеттик мекеме программага катышып, операторлор менен түздөн-түз иштешет. Сиз процесстин бардык этаптарында эч ким, ал тургай схеманын оператору да программага катышуу үчүн же Улуу Британияда жумуш табуу үчүн сизден акы албашы керек экенин билишиңиз керек. Улуу Британияга баруу үчүн жол акысына байланышкан чыгымдан сырткары программага катышуу толугу менен акысыз. Программанын операторлору жумушчуларды кабыл алууга жана виза алууга жардам берүүгө жооптуу. Сөзсүз түрдө операторуңуздун расмий катталганын тактап алганыңыз зарыл. Муну тизмеден QR код аркылуу эле текшерип билсеңиз болот. SWS программасына катышуу үчүн сиз өтө турган этаптар. Биринчи кадам – программага катталуу. Сиз программанын оператору аркылуу каттала аласыз. Оператор сизге жумуш сунуштап, шарттарын түшүндүрөт, а сиз чечимди өзүңүз чыгарасыз. Андан кийин, эгерде сиздин арызыңыз фермада иштөө үчүн тандалган болсо, оператор сизге уникалдуу каттоо номери менен электрондук документ болуп саналган демөөрчүлүк кепилдик берүүчү COS сертификатын берет. Бул сезондук жумушчу болуу үчүн виза алууга арыз берүүдө талап кылынат. Сиздин операторуңуз аны сиз үчүн алып коюусу керек. Сезондук жумушчу программасы Улуу Британиядагы фермаларда 6 ай иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле сиздин визаңыз белгиленген убакытка гана жарактуу жана сиз айыл чарба тармагында гана иштей аласыз. 6 айдан ашык Улуу Британияда жүрүү же башка тармакта иштөө мыйзамсыз болуп эсептелет жана олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Келиңиздер программага катышуу үчүн сиз кандай чыгымдарды төлөшүңүз керек карап көрөлү. Алгачкы этапта сиз өзүңүзгө төмөнкү суроолорду беришиңиз керек. Сиз же сиздин үй бүлөңүз бул чыгымдарды чыгымдай алабы? Сиз аны жабуу үчүн жетиштүү акча таба аласызбы? Тимур оператор менен бир нече жолу маектешүүдөн өтүп, Certificate of Sponsorship алды жана виза алуу үчүн керектүү документтердин топтомун чогултууда. Андан кийин ал виза алуу үчүн маектешүүдөн өтүү жана биометрикалык маалыматтарды тапшыруу үчүн ыйгарым укуктуу виза борборуна жазылат. Бул этапта Тимур визанын наркын, арызды иштеп чыгуунун жана виза борборуна барып келүү чыгымдарды төлөйт. Виза үчүн керектүү документтердин тизмесин программанын операторунан ала аласыз. Виза алуу үчүн сөзсүз түрдө жарактуу жалпы жарандык паспорт болушу шарт. Виза алуу арызы үчүн бардык документтердин көчүрмөлөрүн өзүңүзгө сактаңыз. Ошондой эле документтердин көчүрмөлөрүн жакындарыңызга калтырыңыз. 3-чү этап. Улуу Британиянын миграция боюнча агенттиги виза берүү тууралуу чечимди өзү кабыл алат. Чечим арыз тапшырган күндөн тартып 15 иш күнүндө, айрым учурда андан узагыраак убакытта кабыл алынат. Тимур виза алды. Эгер ал барууга туура келсе, транспорттук чыгымдарды өзү төлөйт. SWS программасынын алкагында алынган виза Улуу Британияда 26 жума 6 айга чейин иштөөгө мүмкүндүк берет. Иш жумалыктары түрдүү факторлорго көз каранды жана орто эсеп менен 20 жуманы түзөт. SWS программасы боюнча сезондук жумушчу визасынын төмөндөгүдөй чектөөлөрү бар. Сиз SWS программасына кайра кирүү үчүн мурунку визаңыздын мөөнөтү бүткөндөн кийин 5-6 айдан кийин арыз бере аласыз. Кийинки кадам. Тимур билет сатып алат. Билетти авиакассадан же авиакомпаниянын сайтынан онлайн сатып алсаңыз болот. Билеттер жумушчунун өзүнүн эсебинен сатылып алынат.
Биз биринчи модулдун аягына чыктык. Программанын бул этабында сиз жетиштүү маалымат алдыңыз деп ишенебиз. Азыр сиз төмөндөгү суроолорго жооп берип, өзүңүздүн билимиңизди текшерип алсаңыз болот. SWS программасына катышуу акысыз экенин билесизби? Кандай чыгымдарды төлөө керек экенин билесизби? Эмнелерге эч нерсе төлөбөшүңүз керек? Документтерди толтуруу, каттоо процессинде алдамчылыктан кантип сактануу керек? Виза даяр. Улуу Британияга билет сатылып алынды. Тимур жолго чыгат. Белгиленген жериңизге, сиздин фермаңызга жетүү кандай өтөт? Сиз кийинки экинчи модулдан биле аласыз.